Жаңырған аптанын алғачкы күнүн коштогон кабар маалымат программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Студияда Надира Капарова. Окуялардын орчундууларынан кыскача. Чоң Алай районунда болгон жердин термелүүсү токтой элек, улам кайталанып калууда. Бул бир топ үйлөрдү кооп абалга алып келди. Төрөткө болгон кайдыгерликтен адам өмүрү кыйылды. Буга нааразы болгон тарап дарыгердин жоопкерчилигин кароого чакырык жасашууда. 9 май жеңиш күнү. Учурда согуштун ардагерлеринин жалпы саны 650-нүн тегерегинде гана. Өкмөт дача сууга бөлүнгөн акча тууралуу түшүндүрмө берди. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиеванын Азаттыкка билдиришинче, жардам алгандардын жетөө берилген жардамдын эсебинен үй тандап алды. Ал эми документтери туура болбой, буга чейин албай калган жарандарга 10 майдан кийин жардам берилерин Азаттыкка билдирди. Дача суу жабыркаган айыл катары эсептелип жатат, ошондуктан ал жакта жашаган 200дөн ашуун адамга жалпы суммасы 5 миллион сом каралып, ал каражат таратылды. Документтери талапка жооп бербей, жардам албай калган жарандарга 10 майдан кийин дагы төлөнөт. Өкмөттүк комиссия учагы кыйроого учураган Туркиянын авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Бир жыйынтык болуп, конкреттүү сумма аталса, кенен маалымат берилет. 29 апрелде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жабыркагандарга жардам берүү үчүн ачылган атайын эсебине түшкөн акчадан дача суу конушунун жашоочуларына моралдык колдоо катары акчалай каражат бөлүштүрүлгөн. Конушта жашаган 232 адамга берилүүчү жардамга 5 миллион сом каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион 160 миң 180 сом түшкөн. Кырсыкта бир топ турак жай кыйраган жана 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч ажал тапкан. Чоң Алай районунда болгон жердин термелүүсү токтой элек, улам кайталанууда. Каратейит, Карамык айылдарында 3 май күнү 6 балга жеткен жер титирөө катталып, бир нече турак үйлөр, социалдык объектилер авариялык абалга тушуккан. Жергиликтүү тургундарга чатырлар берилип жайгаштырылган, бирок аба ырайы катаал аймакта элдер кыйналууда. Жер титирөө катталган аймактын элинин абалын Гүлшайыр Талантбек кызы айтып берет. 3-5 майда Тажикстанда күчү 7 балга жеткен жер титирөө Чоң Алайдын Шибе, Карамык, Каратейит айылдарында 6 балга чейин сезилген. Жердин силкинүүсү аталган айылдагы үйлөргө, социалдык объектилерге жаракаларды пайда кылып, авариялык абалга кептеген. Бул Кудайдын жөнөткөн сыноосу бизге. Алла де, Тооба де, өкмөтүңөн болсо Кудай десин деди. Анан эми башыбызга салды, мына биз Алай жериде, жерибиз суук, көрүп турасыңар суукту. Кем каражаттар бар bu жерде, байлар бар. Азыр эртеге бир нерсени өкмөт берем десе да бай алат, кембагал калып калат. Каратейит айылында 600дөн ашуун кожолук жашайт. Жер титирөөдөн турак үйлөр жабыркап, тургундар чатырларда күн кечирүүдө. Аба ырайы катаал аймакта кечкисин суук болуп, элге бир топ эле кыйынчылык жаралган. Мындан 2 күн мурдагы күнү саат 1де тербеді, онда эми аябай катуу тербеді. Анан бери тынымсыз эле тербеп жатат да, аста тербеп жатат. Оғанда жаш балабыз бар. Вот пешке койгонго эми боо эткин да. Жердин термелүүсү токтой элек, улам кайталанып жатат. Мында улам жабыркаган турак үйлөрдүн айрымдары көчүрүп, курулуш материалдарынан ажыратып баштаган. Анткени үйлөргө таптакыр жашоого мүмкүн эмес. Үйгө кире албайбыз. Бала чака менен, мал калыбыз менен эшикте жашатабыз. Сарайыбыздан үргүлжү жараксыз болуп, бир эле мен эмес, жалпы эл сондай болуп, бардыгыбыз эшикте кыргыз үй, алачык чатыр тигип жашап жатабыз. Чоң Алайда кыш быйыл 8 айга чейин созулган мал жандыктарга тою жетишпей араң жазга чыгышкан. Аглайык табият кырсыгы элге дагы түйшүк жаратты. Эми аларга кышка чейин турак үйдө эптеп тургузуу биринчи орунда турат. Бирок каражаттын тартыштыгы бар. Жер жок, орун жок места. Эми муну бузуп салыкча кайра кыш болот. Биздин кышыбыз тез эле келип алат да эми. Кредит алабыз, кредит менен ушунча тиричилик кылып отурабыз. Азырда кредиттерибиз бар. Мал арык, кыйналып, кысталып чыктык. Азыр биз үй салганга, үй ремонт кылганга эч нерсе акчабыз жок. Эми азыр койлорду сатып, бир цемент алалы десек, эч ким албайт. Арып немени. Жалпысына 1000 чукул үй изилденип, анын 529-у авариялык абалда деп табылган. Анда бир мектеп ооруканадагы бар. Окуу жылынын аягына чейин мектеп окуучулары билимин чатырларда улантышмакчы. Элдин саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө. Андыктан аймакта кан басымы көтөрүлүп, стресске кабылгандар кайрылууда. Айрыкча коркуп стресс алгандар көп болуп атат да. Жашыга карабай атат.
жаш балдар келип атат. Элетте жашагандардын 90% турак үйлөрүн камсыздандырбаган, чек арага чектеш аймакта маалымат жетишсиз болгон. Ак эл өкүлдөрү аларга жардам иретинде жеңилдетилген насыя берүүнү өкмөт колго алуу керектигин белгилешет. Бул нерсени четверг күнү мен 4-күнү Кудай кааласа парламенттик жыйында мен көтөрүп чыгам. Бул алай, чоң алай, өрөөн мында караганда Кыргызстанда кайсы жерде ушундай апат болуп калса, көтөрүп чыкканга ар бир депутат муктаж. Мамлекет жактан кредит гана бериши мүмкүн, башка нерсени мен айтып нете албайм. 3-5 майда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталган. Анда Чоңалай районунун Жекенде, Карамык, Каратейит айылдарында 6 балга чейин сезилген. Учурда жердин силкинүүсү улам кайталанууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Мусуманкул Шакиров, 7-канал, Чоңалай району. Дарыгер тарабынан берилген дарынын айынан киши өмүрү кыйылды. Кош бойлуу энеге ченемден ашыкча ичирилген мизопростол ымыркайдында эненин да өмүрүн алды. Бул тууралуу Жалал Абад шаарынын тургундары айтып чыгышты. Бул окуяга Сузак районундагы Октябрь аймактык төрөтканасынын дарыгери Бүбүрабия Сейдалиева түздөн-түз күнөөлүү экендигин маркумдун жакындары билдиришет. Бирок айыпталып жаткан муну куру доомат катары сыпаттады. Ал арада башка кош бойлуу энелер да дарыгерлердин шалаакылыгына нааразы экени байкалат. Bunu өлгөн акыры адамдын өмүрү кыйылып атат го бердечи. Сузак районунун тургуну 37 жаштагы Кош бойлуу Нуржан Аманова. Өткөн жылдын ноябрь айында толгосу келип, Октябрь аймактык төрөт үйүнө барган. Бүбүрабия Сейдалиева аттуу дарыгердин кароосунан өткөн. Дарыгер айым толгоону тездетет деген таризде мизопростол аттуу дары ичиргендиги айтылат. Мен андайды билбеймин, өмүрүмдө биринчи жолу ушум андай порошокту андай кылган эмесмин деп күнөөсүн эч мойнуна албай койду. Бирок 100% ошо роддомдо дагы ушул немелерге дагы ошо свидетелдер ошончо толтурат да. Биз туугандарыбызга чыгып туруп, мынча эле сөйүп берген, андай болуп кеткенин билген жокмун. Толгоо тездетүүчү делген дары каражаты терс таасирин тийгизип, эненин ден соолугу кескин начарлап кеткен. Кайра эле Сейдалиевага кайрылган Нуржан Аманова оор абалда Жалал Абад облустук төрөт үйүнө жеткирилген. Мен ошол эжем немесине өлүмүнө ошол түздөн-түз ошол Сейдалиева Бүбүрабия Гуламовнаны себепкер демекчимин. Анткени разрывматка ошол алып келди. Ошол разрывматкадан кызын ошол күнү тумчугуп, кызын ошол күнү жоготту. И ошол кызын жоготкону да буга аябай катуу неме болуп, бул ошол состояниядан чыга алган жок. Жакшы да боло алган жок, жакшы болгонго аракет да кылган жок. Кызы өттү, өзү дагы ошонун артынан 34 күн дегенде кете берди. 35 күн облустук төрөт үйүндө дарыланган айымдын өлүмү менен аяктаган окуя ушул күнгө чейин тергелип бүтпөй жаткан айтылат. Сейдалиева айым мизопростол каражатын ичирбегенин айтууга өткөн. Ал эле эмес, анын бул дарыны ичиргенин уккан облустук төрөт үйүнүн дарыгерлери да муну ачык айтып берүүнү каалабай калышканын маркумдун жакындары айтышат. Мизопростол дегенди берди деп эже сиңдилер айтып атат да. Биз аны дарыны бергенин көрбөсөк биз айтышыбыз кыйын да, өтө кыйын. Мен ал врач кандай башы жок врач беле ал бербейги деген. Ал деле көп жыл иштеген врач ал. Мен ал күнөөм ага айткан күнөө койгон. Ошол жака алып келгени. Ошол күнөө, первый күнөө. Ошону туура эмес кылды, ошол жерге чакырыш керек болчу эместе бизди. Ошол жерде помощь оказывать этип келет элек. Может быть, мынчалыкка барбай калабы эле, айта албайм да. Мындан сырткары Сейдалиеванын мизопростол бизнесинин кесепетинен Сузак районундагы дагы бир эне көз жумганы ачыкталып отурат. Рабияхан дар берген, келдимге, телефон кылышты менге. 2000 пулуду, 2000 пул маселерге 1000 сом. Пул алып келин деди. Абарсам алды пулду. Кирсем жок, келиним толга түтүп кеткен экен. Nima bo'ldi desam, dori berdi dedi. Bir pasdan qon kelib ketdi. Keyin davlenasi oshdi. Undan keyin shu bilan davlenani tushirgandan keyin qon to'xtamasdan jallovatga o'tkazishdi. Matkani olib bordi. 8 kun yashab o'lib qoldi. Shu qizi sabab bilan o'ldi bolam. Hech ham origan emas edi kelinim. Bir marta 10 yil bo'ldi olgan bo'lsam, bir marta ashibkasi yo'q, bir zalpi yo'q edi, kasal emas edi kelin. Деген менен Бүбүрабия Сейдалиеванын жолдошу, сынык жарак дарыгери Досумбек мырза бул айыптоолордун баарын куру доомат катары сыпаттоодо. Таптаза куру доомат да, булчу чындыгын айткандачы. Башыңа салса билесиң деп коет. Куру дооматтан сакта деп бекерин Кудайым айтпайт экен да, бул
таза уже 5 айдан бeri ерте же бүттү уже бул кызчы. Сейдалиева айым эмгектенген төрөт үйүнө барып майрамдык кылып ичип отурган ак халатчандарга туш болдук. Бул жердеги абал кош бойлуулардын кандай себептен ажал таап жатканын Дана түшүндүрүп турду. Bayram şunlar oradan çok oturasın abi. Bayram şurada çok oturasın abi. Bunday nerseler başlamadan kavga dese bu жерде arak, konyak, buna da konyak. Şu nerseler. Бул окуя боюнча 10 май күнү кечки саат 20:35-те турмуш мыйзам көрсөтүүсүндө кененирээк көрө аласыздар. Тараптардын пикирлери кеңири камтылган чыгарылыш. Мизопростол бизнесинин да мас болуп пациент караган дарыгерлердин да шартын толук бойдон чагылдырмакчы. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал. Кыргызстанда ар бир 4-чү бөбөк никеси расмий каттала элек үй бүлөдө төрөлөт. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин отчетунда айтылды. Андагы маалыматка ылайык орточо эсеп менен өлкөдө энелер 23 жашында алгачкы ирет балалуу болушат. Ал эми балалуу болгон энелердин орточо жашы 28 деп белгиленген. 2011-жылы ар бир 3-чү, ал эми учурда ар бир 4-чү бала никеси катталбаган үй бүлөдө төрөлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышуучу саясатчыларды үгүт жүргүзбөөгө чакырды. Бул тууралуу БШК мүчөсү Назарали Арипов Азаттыкка билдирди. Биз саясатчыларды шайлоо мыйзамдарын сактоого чакырып кайрылуу жасадык. Анда шайлоо күнү расмий белгиленгенге чейин каттоого өтө электе үгүт иштерин жасабай туруңуздар деп айтып жатабыз. Азыр кээ бир саясатчылар президент болом деген жарандарыбыз алдын ала эле жумуштарды жасап жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек. Бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген саясатчылардын айрымдары аймактарды кытырып жер-жерлерде эл менен жолугушууларды байма-бай өткөрүүгө киришти. Ак Шумкар саясий партиясынын жетекчиси Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов саясий ишмердигин жандантып, эл менен жолугушууларды баштаган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов шайлоону 15-октябрда өткөрүү сунушун берген. Ага чейин Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоо мыйзам боюнча 19-ноябрда өтүүсү керектигин билдирген болчу. Баткенде кайгул милициясынын инспекторун капотко жаткырган бойдон бир нече аралыкка сүйрөп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Айдоочу 8 май күнү кармалды, ал Кызыл Бел айылынын 27 жаштагы тургун экен деп жазылат маалыматта. Учурда аталган факты боюнча кылмыш иши козголду. Эске сала кетсек, 6 май күнү Борбордук базардын жанындагы Нургазиев көчөсүндө айдоочу кайгул милициясынын буйругуна баш ийбей инспекторду унаанын капотуна жармаштырган бойдон айдап жөнөгөн. Согуш ардагерлерине 15 000 сомдон берилүүдө. Бул тууралуу бүгүн Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен кабарлашты. Мындан тышкары ардагерлерге ай сайын жеңилдиктердин ордуна деп 7 000 сомдон, президенттин атынан 10 000 сомдон берилет. Министрликтин райондук жана шаардык бөлүмдөрүнө жалпысынан 42 900 000 сом которулду. 1941-45 жылдардагы 2-чи дүйнөлүк согушта немистик фашисттерге каршы күрөшкө 365 000 кыргызстандык мобилизацияланган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул согуштун ардагерлеринин жалпы саны 650-нün тегерегинде. Алардын пенсиясынын орточо өлчөмү 7 000 сом. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылы 22 июнда СССРге кол салган. Барбарос деп аталган планы боюнча Советтер Союзун бир нече жумада эле талкалап, басып алууну көздөгөн баскынчылардын тилегин ташкап, алардын мизин майтарышкан. Мындай күндөргө жетүү үчүн жан аябай салгылашкан аталардын көпчүлүгү баатырларча курман болушса, калгандары мекенине жеңиш менен кайтышкан. Тоқсон 8 жашты таяган улуу ата мекендик согуштун ардагери Бахап Мамасалиев үй тиричилигине азырда каралашып, бош убактысында отун жарууну адатка айланткан. 16 уул кызына татыктуу тарбиясын берип өстүргөн ардагер ата 17 жашында мекендик коргоо үчүн согушка аттанган. Кан майданды кечип, канчалаган санаалаштары көз алдында мерт кетип, өзү да бир нече ирет денесинен ок жеп, ага карабай атайын аткычтар дивизиясында немецтик фашисттик баскынчыларга каршы күрөшүүсүн уланткан. Школга барсак, үйде кетияты, мана шындай кирпич жасак,
самолет бомба çıkıp alıp, şu kaçıp şimdiki yatkanımızda bomba, samolot bomba taşıp, bombadan mina kelip, mana şinelge, mana karvay yerge apirip etken şinelde. Şundan atmak bolganda şinelde arkasından kesip, kemendir mina ajırıp bolgan. Agar mina atılsa öyle attım, mina atılmaya kalgan. Ошол кезде Совет элинин эркиндиги, көз карандысыздык үчүн жан аябай күрөшүшкөн. Согуш талааларында кармашып эле тим болбой, ач калып жегенге эч нерсе таппай, чөп чайнап өздөрүн алаксыткан учурларды да баштан кечиришкен. Тынч жашоосун улантып жаткан элди дүрбөтүп, канчалаган наристелерди томолой жетим калтырган ал кездер ардагер атанын азырга чейин эсинде. Bitte puşkega 6 at koş attı, 6 attı. 300 dolar mine attı. Eldige Kazak, ortada bir Oruz, en at puşkanın sakide bir Özbek mingen. Attı, Özbek ölgen. Ne bu? Laram keyin öldüm, ölmedim bilmiyorum. Көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 миңден ашуун жоокер ата мекенди коргоодо жан аябай алышып, үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктер үчүн 150 миң кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышып, 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. Көпчүлүгү өз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп, баатырларча курман болушкан. Алардын эрдиктери азырга чейин ар бир инсандын жүрөгүндө сакталуу. Дорогие джалабадцы, группа «Город 312» в нашем лице с Димой от всей души хочет поздравить вас с 9 мая. Самое главное, мы хотим обратиться даже не столько к старшему поколению, которые еще знают и помнят, что такое победа, да, что такое победа в Великой Отечественной войне. Мы хотим обратиться к молодежи. Берегите старшее поколение. Вы должны понимать, что они прошли на самом деле через ад, для того, чтобы у нас сейчас было все хорошо. Просто любите свою родину. Знайте, что такое патриотизм. Знайте, что такое уважение старшим. Да, помните всегда об этом празднике. Это святой праздник. И самое главное теперь к нашим и ветеранам, и к тем, кто знает, что такое война, Великая Отечественная война. Здоровья вам, крепкого-прикрепкого. И пусть родные и близкие вас берегут. С праздником, с Днем Победы! Праздником! 1941 жылдан 1945 жылга чейин көптөгөн эр азаматтар согуш талаасына аттанса, айыл чарба түйшүгү аялдардын, балдардын, кары картаңдардын мойнуна жүктөлгөн. Алар күндүр-түндүр фронт үчүн эмгектенишип, өздөрүнүн күчүрмөндүүлүгүн көрсөтүшкөн. Мына ушундай эриш аркак иштешип, натыйжада жеңиштеген ураанды бейпил турмушка жеткиришкен. Нурзат Көчүмкулова, Замирбек Тойчубаев, 7 канал. Өзгөн районунун Куршап айылында жалгыз согуштун ардагери калды. Ага ылайык айыл эли ардагер аксакал менен бирге жеңиш күнүн белгилешти. 9 май Совет курамындагы миллиондогон адамдардын турмушунда да, тарыхында да өзгөчө күн болуп саналат. Бул күн ыйык майрам, жеңиш үчүн улуу ата мекендик согушта 27 миллиондон ашуун адам өмүрүн берип, баатырларча курман болушкан. Куршап айылында улуу жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Алар ардагерлерди эскерип, жөө жүрүш кылып, өчпө сотко гүл чамбарларды коюшту. Тилекке каршы бизде мына 96-жылы 44 согуштун 144 согуштун ардагери болгон экен. 2006-жылы 39-у калыптыр. 2016-жылы 4 согуштун ардагери калыптыр. Бүгүнкү күндө бирөө. Жана ошонака деген аксакал 92 чыккан. Эми жылдан жылга саны азайып кетет. Колубуздан келишинче кабар алып айыл өкмөт тарабынан ушул күчүбүзгө жараша кичине материалдык жардам берип, анын акыбалын сурап туруп атабыз. Куршап айылында 1000ге жакын атул майданга аттанып кеткен болсо, алардын 400гө чукулу кайткан эмес. Ал эми 556 азамат мекенине кайтып келген. Алардын саны жыл сайын азайып олтуруп, учурда жалгыз гана ардагер калган. Согушка Жапонго кирдим. Манчжурияны бошоттук. Германияга участок болот да. Ошонтип Владивостокко бардык. Владивостоктон Сахалинге барып, Сахалинден үйгө кайттык да уруш бүткөндөн кийин. Оңдан кеп биз ыржынойнан дейдик. Зандакылы өлтүрөт эди бакасы. Кудайым.
Мына азыр эми жашап аңдан деп, мына майрам сайрам кылып жүрөбүз. 1941 жылдағы соғыш атаны баладан ерді жуайдан ажыратып, майданға аттануға мажбур қылған. Ошол кездегі арбир атул жашына карабай мекенге кызмат кылуу деген бийик түшүнүктү карманып, элдин тынчтыгы үчүн күрөшүшкөн. Атене меримине бөлөнүп эркеликке тойбой турган 14-17 жаштагы атуулдардын мойнуна чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Адамдар соғышка жардам кылган жаш балдар турабыз. Биз ошондо 12-11 жашта болгонбуз. Атка мингенбиз, машак тергенбиз, кош айдагенбиз, дүкү ташка мингенбиз. Уктап кетип, коштун ичине түшүп калган күндөрүбүз болгон. Биздин СНГ Советтер Союзунун тушундагы турмуш 60-жылдык ичине оңолгон. Атуулдар соғышқа аттанып, кыз келиндер жаш балдары менен тылда эмгектенип калышкан. Ар бирине мерчемделген план жазылып, аны толтуруу зарыл болгон. Жол куруп эгин айды 14-15 жашар балдардын милдетине айланган. Азыр Куршап айылында 8 гана тылдын ардагери бар. Олмарда орок менен арпа удайды өрүп жыйнайт эле. Оны ям жөнлө койбойт эле, сотук деп тартып берет эле. Нормаңы толтурсаң, үйгө кетет элең. Норма толтура эле калсаң, бас ираиштин алдына деп жетелейт эле. Ираиштин алдына барып өлгөнүм жак жерде мына ушу тырмышып, сотуктерди чөп жапсагам сотук деп, орок олсагам сотук деп оруп, нормада орот элек. Өзгөн району боюнча кандуу майданга 7300 атуул барган, 4311 киши кайтып келген. Совет эли ата мекендик согуш мезгилинде фашисттерге каршы майданда күжүрмөн эмгектерин көрсөтүшкөн. Ал күндөр тарых барактарында жазылып, 72 жыл убакыт өттү дагы адамзаттын жүрөгүндө сакталуу. Өзгөндөгү акыркы учурдагы болуп жаткан кырсыктарга байланыштуу жеңиш күнүн шаан шөкөтсүз белгилөөнү туура табышкан. Гүлшайыр Талантбек кызы, Мусуманкул Шакиров, 7-канал, Өзгөн району. Кезек жарнамалык негиздеги материалдарда КЗП партиясы Жалал Абадтагы ардагерлерди жеңиш күнү менен куттуктап, сый урмат көрсөтүү самалыгын колго алды. Бүгүн улуу ата мекендик согуштун катышуучулары менен шаар ичинде жүрүшкө чыгышты. Андан соң жеңиш сейил багына келип, курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өттү. Жалал Абадтын борбордуу көчөлөрүн эски үлгүдөгү унаа менен айланып жаткандар. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары жеңиштин 72 жылдыгына карата КЗП партиясы ардагерлерге сый урмат тартуулоону колго алды. Жалал Абад шаарын ардагерлер менен кандидаттар түрө кыдырып чыккан соң жеңиш эс алуу багына топтолушту. Бул жайда согуштан курман болгондордун эстелигине гүл коюлду. Андан соң майрамдык иш-чарага топтолгондор тынчтык үчүн каза тапкандарды 1 мүнөт эскеришип көз өткөндөргө арнап Куран окулду. Бүгүнкү заман үчүн жан өрөгөн инсандарды эч ким унутпоого тийиш. Өкүнүчтүү жагдай, жыл өткөн сайын согуштун катышуучуларынын саны азайып барат. Мындан улам аларга бир гана жеңиш күнүндө эмес, башка убакта да кам көрүү зарылдыгы бар. КЗП партиясынын талапкерлери бул аракетти күчтөндүрүп, согуш ардагерлерин алдын ала куттукташты. Сиздерди баарыңыздарды СДПК партиясынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан эртеге 9 май жеңиш күнү менен чын жүрөктөн сиздерди куттуктаймын. Жеңиш менен куттуктайм. Сиздерге ден соолук, СДПКнын атынан, жаштардын атынан үй бүлөлөрүңөр тынчтык, катыржамдык каалайм. Кырчындай жаштык кезин мекенди коргоого арнагандар үчүн кандай гана сый урмат көрсөтсө аздык кылат. Андыктан КЗПнын бүгүнкү иш-чарасы көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. Биздин ардагерлерибиз күндөн күнгө азайып баратат. Биз аларды колдошубуз керек. Бир гана 9 май үчүн 9 май болбосо дагы, башка күнү дагы болсо дагы рахмат ушу биздин СДПК партияга. Согушка катышуучулар ардагерлерибизди машинага салып алып, бүт шаарды, көчөлөрдүн бардыгын кыдырып чыгышты. Буларга биздин ардагерлер аты өтө багы сүйүнүп, көңүл бургандыгы үчүн. СДПК партиясы ветерандарды жылдагыдан эрте чогултуп, быйыл 9 майрамга карата иш-чараны жакшы өткөзүп берди. КЗП партиясы алдыда болуучу шаардык кеңештин шайлоосуна катышып жатат. Жалал Абадты өлкө боюнча үлгүлүү шаарга айландыруу талапкерлердин башкы максаты. Көчөлөрдүн ичинде эң жакшысы кайсы экен десем, бардыгы элдин көчөсү дейт. Ошондуктан урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, урматтуу ардагерлер, Кудай кааласа СДПК партиясы жеңишке ээ болуп калса, Жалал Абад шаарынын бардык көчөлөрүнө, Ленин көчөсүндөй кең
сонун кылып элибизге ушундай жакшы маанай тартканга, жакшы шарт түзгөнгө ошондой жумуштарды жасайбыз. КСДП партиясына шайлоочуларда ишеним көрсөтүшүүдө, анткени берилген убадаларды аткарып келишет. 28 майда өтүүчү шайлоо өнөктүгүндө шаардын 4 жылдык келечегин КСДПга ишенип тапшырабыз деп турушат. СДПК партиясынын кылып аткан иштери, иш-чаралары көрүнүп турат, ийгиликтери көрүнүп турат. Ушундай ийгиликтерди СДПК партиясына шайланып турган талапкерлерибиз шайланып калса, Кудай буйрса, мындан да жакшы шаарыбыз көрктөндүрүлүп, жакшы иш-чаралар аткарылат деген үмүттөбүз. СДПКнын шаарга кошкон салымы өтө көп. 2 жылдан бери байкадым. Ушу көп көчөлөр оңдолду, көчөлөр кеңейди, освещениялар коюлду, жарыктыкчы. Ошо деп эсептейм, биз СДПКны колдойбуз. СДПК алга. Азиза Пусурманкулова, Улукбек Боронбаев, 7 канал. Бишкекте эң чоң соода жана көңүл ачуучу Чынар комплексинин ачылышы болуп өттү. Анын курулушу мындан 5 жыл мурда башталган. Кыргыздын улуттук эскиздери менен жасалган имарат Ордо калаанын көркүн ачкан курулуштан болду. Ал эми аны негиздөөчүлөр Бишкек шаарынын мурдагы мэри, ири ишкер Нариман Түлеев. Соода комплексинин ачылышында жаңы соода борбору өлкө экономикасын көтөрүүгө жана жарандардын жумуш менен камсыз болушуна өбөлгө болору айтылды. Бишкек шаарында эң ири соода борбору ачылды. Ал көпчүлүккө белгилүү Сайыз учурунда салынган Айчүрөк борбордук дүкөнүнүн маңдайынан орун алган. Бирок ага салыштыра келгенде бир топ чоң жана заманбап ыңгайлуулуктарды камтыйт. Анын ачылыш аземине өлкөбүздүн аттуу баштуу инсандары менен катары кыргыз эстрада ырчылар катышты. Соңку технология менен курулган имаратты Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеев жана анын бир туугандары ишке ашырган. Соода комплексинин ачылышы өлкөнүн экономикасын чыңдоого жана жарандардын социалдык жактан өнүгүшүнө салым кошот деген үмүт бар. 7 кабаттан турган имараттын толук аянты 60 000 чарчы метр. Анын ичинде адамдын жашоосун жеңилдетүү үчүн бардык шарттары түзүлгөн. Ал эми жер төлөсүндө 370 унага эсептелген уна токтоочу жайда орун алган. Соода борборунун 1-кабатында 3000 квадрат метрден турган эң чоң гипермаркет иштей баштады. Ал эми калган аянттарында соода бутиктеринен тышкары 1 кабаты толугу менен ата мекендик өндүрүш товарларына арналып, ал жерден улуттук кийим, сувенир жана башка буюмдарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Имараттын 4-кабаты балдарга арналса, жогорку жактарында кинотеатр, кафе жана ресторандар жайгашат. Булардан тышкары жакынкы күндөрү дүйнөлүк таанымал ресторандардын бири KFC менен катары италиялык мыкты даамдардын орундары да ачылары белгиленди. Бул ачылыш эң бир жакшылыгына болду да, эмне дегенде ошо Кыргызстаныбыздын экономикасына чоң салым деп ойлойм. Бишкек өзү Кыргызстандын борбору болгондуктан мындай соода борбору бул бишкектиктерге эле эмес, биздин шаардын коргонокторуна, ошондой эле четтен келгендерге дагы бул өзүнчө бир үлгүлүү соода борбору болду деп айтам да. Ири соода борбордун Чынар деп аталышы да жөн жерден эмес. Ал ишкер Нариман Түлеевдин апасынын наамына коюлган. Имараттын киребеш жеринде ишкердин атасы жана апасынын айкели орнотулган. Апабыздын аты Чынар. Бул атты мен койгон эмесмин. Бул атты раматылык атабыз коюп кеткен. Ошентип Чынар соода жана көңүл ачуучу борбордун толук ишке кириши менен 3000ге жакын кыргызстандыктар жумуш менен камсыз болушат. Ал эми ал имараттын өзү Ордо калаанын архитектуралык өнүгүшүндө көркүнө көрк кошкон жайлардан болору бышык. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7-канал Бишкек өкүлчүлүгү. 5 май күнү Өзгөн районунун элине чыныгы майрамдык маанай тартууланды. Улуттук оюндардан тартып спорттук мелдештер жана акысыз концерттик программа. Мунун баары жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормоновдун демилгеси менен ишке ашырылды. Маркум Зулпукар Ормоновдун жаркын элесине арналып 15 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан иш-чара жамы журттун купулуна толду. Табигый кырсыктардан жапа чегип, кайгыга баткан журтчулук кырсыктын баары артта калып, эми жакшылыктар гана болушун тилек кылышты. Өзгөн аймагында салтка айланып үлгүргөн майрамдык салтанат тууралуу кабарчыбыз Өткүрбек Рахманов айтып берет. Өзгөн районунда бул күн чыныгы майрамдык салтанат болуп өттү. Улуттук оюндардан тартып спорттук командалык мелдештерге чейин уюштурулду. Райондун бардык аймактарынан чакырылгандар күнүмдүк турмуштан бир аз болсо да оолак болушуп, көңүл ачышты. Бул Ордо оюн, улуттук оюндардын эң төрагасы чоңу деп эсептейм да мен. Мына бизде азыр бүгүн 18 айыл өкмөттү катышты. Мына бүгүн
финал болуп атат. 1-2, 3-4 местага. Ойыныбыз жакшы, өсүп атат. Өзгөн аймагында спорттун волейбол түрү да кадимки улуттук оюнга айланып калганын жергиликтүүлөр айтышат. Мындай чоң салтанатты уюштурууда албетте райондогу волейболчулар да көңүл сыртында калган жок. Жылда өтүп традиция болуп калды. Жыл бугар орнотуңуздачы. Бу быйыл азыр кыздарда 15 команда катышып атат. Айлап 15 айлап өткөнгөн. Бул 2 күн оюн болот. Бүгүн финал болсун. Бирөөнү ойносок финалга чыгабыз, буюрса финалды буюрса да алабыз деп атабыз. Ошо ыраазычылык билдиребиз Улукбек Ормоновго. Жылда ушул май айын күтөбүз абдан чыдамсыздык менен. Зулпукар Ормоновдун жаркын элесине делип бул өңүттөгү салтанат 15 жылдан бери уюштурулат. Атасын сыйлоо менен жалпы журттун керегине жарап жүргөн Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов акыркы мезгилдеги табигый кырсыктардан кайгыга баткан элдин көңүлүн көтөрө алды. Жылыга 1-2 майда биз ушундай салтуу оюндар өтөт. Быйыл биздин өзгөндөгү чоң кырсыктын айынан биз атайын жылдырып ал жерге барып кронок бата кылып уруксат алган келип өткөрүп атабыз эми. Бүгүн эле майрам 5 май. Биздин Конституция күнү бардык жалпы биздин кыргыз элибизди ушул майрамыбыз менен куттуктайм. Элибизде тынччылык болсун, ушундай майрам болсун, шаңдуу, жакшылык болуп, мындай апаттар болбосун элибизде. Иш-чарага коомдук ишмерлер, өзгөн аймагынан чыккан белгилүү эл уулдары да барышты. Улукбек Ормоновдун салтка айлантып үлгүргөн бул аракетин колдоого алышып, жалпы журтту куттуктап өтүштү. Бүгүн жакшылык болсун. Ошол аюуда болгон кырсыктан кийин Улукбек Зулпукарович досубуз эл менен акылдашып 1 майда боло турганды бүгүнкү күнгө жылдырып, бүгүн ушундай жакшы маанай менен сиздерге майрам кылып атат. Мен Улукбекке рахмат айтамын. Бул деген элине, журтуна көрүлгөн камкордук. Мына сиздерге көрүлгөн камкордук. Рахмат Улукбекке туугандар. Андан ары белгилүү жылдыздардын коштоосунда концерттик программа тартууланды. Мелдештердин жеңүүчүлөрүнө болсо акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Биринчи орун жаза айлап отурган капитан. Мен бүгүн абдан кубанычта болуп толкунданып турам. Биздин энебиз Улукбек Ормонов ушунча майрамды өткөзүп аткандыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым үй бүлөсү менен тынч болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун, ушундай жаштар өсө берсин, бар болсун, бай болушсун. Ушу биз ыраазычылык билдиребиз энелердин атынан. Улукбек инемден иштери ийгилик, эли журтуна кызмат кылган жигит болуп, ар дайым ушак батаала алып жүрө берген болсун. Амин. Аллаху акбар. Өткүрбек Рахманов, Улукбек Боронбаев, 7-канал, Өзгөн району. Рахмат барыңыздарга. Сиздер аптанын алгачкы күнүн коштогон маалыматтарга күбө болдуңуздар, алдыда ауа райы күтөт. Түз эфирде Надира Капарова болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.